Ассаламу алейкум достор, көпчүлүктүн суранган боюнча биз деген Шоро компаниясына келдик. Шоро компаниянын бул заводунда талкан жана сары май чыгат экен. Анан сиздерге кандай шартта, кандай акыбалда көрсөтүп берет. Тут у нас цех по производству толкана, жареной муки. То, что мы добавляем нам в Максым. Уборка идет 2 раза в день. Берки кафе ресторандарга айтам, силер дагы влажный уборканы кылбайсыңар депчи. Караңыздар, мына сиздерге үлгү. Ушул жердеги мондай чоң завод влажный уборка кылып атат достор. Микробиология дейт. Контролируем все санитарные показатели, чтобы обеспечить безопасность наших напитков. Мынакей достор, сиздерге Максым чалап кандай буюларын көрсөттүк. Туугандар, ушундай Шоро эжекелер деп коебуз го биз. Бочкаларды, Максымдарды ушинтип жууп алып чыгат экен. Атайын ушундай оборудование экен, ошол бочкаларды жой турган. Шоро компаниясы өзүбүздүн ишкерлерди колдойлу. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум достор, көпчүлүктүн суранган боюнча биз деген Шоро компаниясына келдик. Шоро компаниянын бул заводунда талкан жана сары май чыгат экен. Анан сиздерге кандай шартта, кандай акыбалда, качествосу кандай ошону бүт бартын Нурали эже азыр бизге көрсөтүп берет. Сиз бул жерде ким болуп иштейсиздер? Я тут работаю начальником ППК. Тут, получается, мы отвечаем за производство толкана, и сары мая, и стаканов бумажных. Бул здание, кандай здание? Это у нас, получается, административное здание. Дальше у нас находится производство. Производство дальше. Отсюда заходит, да? Ассаламу алейкум. Спасибо. Бар. По технике безопасности у нас есть инструкция для посетителей. Ошондо туугандар, сиздер Шоро компаниясына келип, ушул жердеги талкан сары майды көргүңүз келсе, Нурали эже тозолуп, ушинтип келип по технике безопасности бул жердеги киргенден кийинки сиздердин коопчулугуңар боюнча көрсөтүп берет экен да. Здесь у нас есть лаборатория. Здравствуйте, как вы? Здесь наша лаборатория, тут получается у нас все, что поступает, все виды зерна, стаканы, толканы, зерно, все, что тут у нас производится, все тут в этой лаборатории у нас проверяется. У нас, получается, в год поступает более 100 образцов разного вида зерна, так как у нас, получается, толкан идет трехкомпонентный. Соответственно, все проходит через эту лабораторию. Проверяется качество зерна. Биз ошондо талкан сары май чыга турган жерге келдик. Дагы бир жолу эскертип коеюн туугандарга, Шоро компаниясынын ошол талкан жанагы сары май ушул жерден даярдалып, андан кийин башка заводуна барат экен. Бул заводу только талкан и сары май. Толкан, сары май и бумажные стаканы наши. Бумажный стакан тоже, да? Да, тоже здесь производят. Жана сиздер Шоро эжекелерден сатып алып ичип атпайсыздарбы? Ошолорду ушул жерден жазылат экен, ошол стакандар. А сиздерге көрсөтөбүз. Если ваши потребители захотят сюда зайти и увидеть, вы открыты для них? Вот, Мы открыты, это все идет, получается, через наш маркетинг, получается, наш пиар-менеджер, получается, они связываются с ними, и они потом к нам приводят людей. Потом экскурсию. Да, потом, получается, экскурсию проводим. Бул жакта да көрдүңүздөрбү туугандар? Бул жакта да маркировкалар турат экен. Ушундай болуш керек да негизи. Тут у нас цех по производству толкана и по производству, получается, жареной муки. То, что мы добавляем, получается, нам в Максым. Вот. Топленое масло у нас, получается, собственного производства. Сары май. Да, сары май. Это же масло мы, получается, сами используем у нас на производстве. Тут мы, получается, обжариваем муку на сары май для Максыма. Закладывается мука, получается, и сары май. Соответственно, у нас это процесс длится где-то час, больше часа, чтобы, получается, придать нужный цвет и степень обжарки. Это линия обжарки зерна.
Зерно у нас обжаривается в потоке горячего воздуха, не соприкасаясь с оборудованием. Получается, в горячем воздухе в потоке обжаривается, чтобы не образовывались канцерогены. Здесь у нас дробится зерно, потом идет через отсеиватель. Получается, крупные частички ячменя, зерна, получается, после дробления, они все отсеиваются. Насчет влажной уборки, туғандар, азыр жанатан бері бұл жерде байка жүреттен, жаңа эле сурап атпайм, күндө жуыспу десем болот дейт. Канча жолу жуушат? У нас, получается, уборка идет 2 раза в день. Получается, с утра и Чаңдай берсе деле жуй беришет да? Да, потому что у нас очень пыльное производство, так как у нас, получается, у нас... Бир күндө канча жолу жуйсуздар байке бул жерде? Мен келесің, келсін жұмыс біткенен сразу уборка алып. Жакшы экен, жакшы окуп аткан да? Бул зарядтайсыңар? О, заряд. Жакшы. Туғандар жана влажный уборка деп айтам го, менчи постоянно. Ушинтип кылып туруш керек. Бул жер деген ошондо тегирмен сыяктуу болуп калат экен, бул жерде жалаң талкан, буудай ушундай чаң аралашкан жерден булар күнүнө 2 жолу кылат экен. Ошондо жана берки кафе ресторандарга айтам, силер дагы влажный уборканы кылбайсыңар депчи. Караңыздар, мына сиздерге үлгү ушул жердеги мондай чоң завод влажный уборка кылып атат, достор. Наш склад. Здесь у нас, получается, хранятся толканы уже в мешках для производства. Этикетками. Вот. У нас тут указано, что это на этикетке. Дата производства, номер партии, соответственно. Gelsin жақынырақ Нұр. Талқаны, ячмень, мынаке, туғандар, маркировка, аннотация, мешок қойып отыр. Да. Бұл жерде. Чтобы у нас не было ошибок. Туғандар, бұл жерге кіргенде бұл жіті кішінекей кестестет кететкен да. Жана талқандың жіті, айылдан. Бұл жерден тегіл жақтан ушул талқандар, ушул жүгөрү, бүйт бар екен чыгып туруп, бұл жаққа келіп жыйылып, анан машина жүктөлүп, тигил башка заводқа кетеби. Да, уже на, получается, на варку, где варят уже мақсым. На варку, да? Да. Анан ошол жактан мақсым жазылып чыгат, да? Да. А сарымач? Сарымач. Высококачественного сливочного масла собственного производства. Мы, получается, тут перетапливаем. Перетапливание у нас, получается, производство топливного масла идет от 8 часов до 10 часов, получается, вот этот весь процесс закипания, томления, вот это все. Вот так крутится 10 часов? Одна партия, да? От 8 до 10 часов. А потом уже получается, когда у нас полностью сливочное масло вытопится в топленое масло, и уже, получается, мы его получаем, уже ведра разливаем. Бұл жерге уже сарымайчың қалауы, байке? Жақсы, а сіз ушул жерді қарап тұрасыз ба? Да, потому что чтобы у нас получается... Бұл жер? Это у нас тут это холодильник, морозильная камера для хранения сливочного масла. Көрөлдүр? Ой, суық екен. Сливочное масло у нас хранится при температуре минус 18 градусов. Минус 18 градустың içinde жүрөм, туғандар. Так, сливочное масло екен ушундай. Шоро компаниясы сливочное масло, анан жанагы сары май, беркимдей. Биздин улуттук сары майыбыз бар го, ошондойду жаңа эле сиздерге көрсөткөндөй жасайт экен. Бул жерде стакандар чыгат. Да, здесь у нас, получается, производят стаканы бумажные наши. Тут у нас стаканы формируются, склеиваются. Вот тут у нас, вот тут мы сначала готовим. Вот так вот выкладываем, потом его смачиваем, чтобы, получается, были красивые завернутые стаканы. Потом сюда устанавливаем. Вот сюда, да? Да, получается. После этого кругленькие. Да, вот и тут у нас идет, получается, формирование, склеивание стаканов.
Вот тут у нас получается 7 стаканов. Это у нас получается дно, нижняя часть стаканов. Вот в итоге формируется стакан через, Bundan gidip ketdi. да, путем воздуха. Dostlar qarasаңыз, жанагы стакандарчы шоро эжекелер. Ошолор ушу менен кетет экен. Карасаңыз, көрсөтсүң. Воздух менен үйлөп атат бул жерденчи. Анан мынтип айланып бул жагына түшөт экен. Келип, бул жагынан мындай түшүп, анан эжекелер анан ичине салат. Саматсар кандай? Стакандардын баары газалды коробкаларга монтеп жыйылып туруп, анан магазинге кетет. Да, Анан шоро эжекелерге көчүлөр, ошолорго бүт баары таратылат. да. Ошондой достор, сиздерге ушул талкан жана сарымай чыга турган жерин көрсөттүк. Азыр ошол заводдун ичиндебиз, анан стакан чыга турган завод экен. Ушинтип коробкаларга жыйылып, чыгып, андан кийин анан жанагы шоро эжекелерге барат экен, магазиндерге барат экен. Азыр мындан ары сиздерге жанагы шоро кантип куюлат, кантип шоро негизи жанагы чалап, максымдар кантип жасалат, бозо, булардын у вас, наверное, еще этот молоко есть, Сүт дагы бар, Это все на том производстве, на той базе получается, принимает молока и производит сливочное масло. Ошондой достор, азыр сиздерге барып ал жакты дагы чагылдырып берелик деп чечтик. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Достор, биз азыр Шоронун экинчи заводуна келдик. Тигил жакта жана сиздерге көрсөткөнбүз. Анан бул жерде байке тосуп алды. Сиздин атыңыз ким? Самат, инженер ТБ, охранада. Ушул жердин охрана кандай? Полная техника безопасности, охрана турасына карайм да. Шоро компаниясы. Азыр бул жерде тигил шоро негизи куюлуп, анан Азыр эми бара турган цехтер болсо, азыр берден деген медайымдын эмесинен өтөбүз, инструктациядан. И техника безопасности өтөбүз биз биякка. Андан ары жакка уже максим куюла турган жерлерге барып, уже прямой цехтин ишин көрсөткөнгө аракет кылабыз. атайын ушинтип өтөбү, Ушундай экен туугандар, азыр бул жерден ушинтип бул жакка басып келип туруп, анан мынтип өзүңдүн бетиңди көрсөтсөң, карап кой. Бек тартылсын. Өзүңдүн бетиңди ушинтип көрсөтсөң, анан ары көздөй ушул автоматически кое берет экен да бул жактын иштөөчүлөрүнө. Ушундай болуп калат. Фейс контроль да. Биякка ошо учебный класс берди деген биз кандай сен? Работниктерди ушул жерден сабак өтөбүз постоянно. Работник болобу, экскурсияга келеби, баары ушул жерден полный сабак алышат. Инструкция өтүшөт и андан ары анан биякка уже кишилер Инструкция өтөт деген эмне жөнүндө айтып бересиз? Бул техника безопасности азыр силерди барганда баягы цехтерде кандай өзүңөрдү алып барыш керек, кандай алып берди, потому что деген бизде деген оборудованиялар бар да, чоң-чоң анан опасный моменттер бар да. И ошол экскурсияга келгендерде ошо биз ошол жерде өздөрүн кандай алып жүрүш керегин түшүндүрүп беребиз да. Азыр берде силерге азыр бейджик беребиз. Бейджикте полный эмеси жазылган инструкция, краткий курс деп коет аны. И силер ошол баягы окугандан кийин журналга өзүңөрдүн колуңарды коюп беришиңер керек. Это получается как бы техника безопасности өттүм, бияктан баардык рисктерин биз көрдүк, үйрөндүк деп макулдугуңар бергениңер. Бул любой компанияда
бул основа да техника безопасности. Бунсуз бияка бир да адам кирбеш керек негизи. Потому что деген бизде берди деген территорияда машиналар көп жүрөт да. Техникалар жүрөт, ошол техника бул деген источник опасности болуп эсептелинет да. Анан кийин адамдар может быть билбестиктен башка бир цехтерге кирип кетиши мүмкүн. Же бир ремонттуу работалар болушу мүмкүн. Ачык люктар ошолордун баарын биз баарын предупреждать этип жанына киши кошуп и жанына ошол киши жанында постоянно жүрөт. Сопровождать этип көрсөтүп чыгат да. Келген киши ошол жанындагы кишиден жанынан чыкпаш керек. Аяка барганда мисалы үчүн өзүн жаман сезеби, же бир нештатный ситуация болуп калдыбы, же бир аварийный ситуация болсо, ошол жанындагы киши баарын чечип бериш керек да. А жалгыз киши мисалы үчүн өзүн киргизипсе, бул биякта адашып кетип, может быть бир опасный цехтерге кирип кетсе, аяктан кыстап калса биз жооп берип калабыз. Ошон үчүн биз берде деген техника безопасности биринчи орунга коюп, бул адамдардын ден соолугун Кирери менен үйрөтүп, өзүн кантип алып жүрүү ичинен, Ошондо азыр бул биздин сиздер Саламатсыздар. Мен компания Шоронун медработниги Жусупова Сузан Чубаковна. Мен сиздерден биздин компания коомдук азык түлүк продукциясын чыгаргандыгына байланыштуу биздин санитардык эрежени сактоо боюнча сиздерге биздин конокторго ошто киргенде сиздин ден соолуктарын аныктоо боюнча, например, ичек оорун, карын оорулары жана тери ооруларын аныктоо боюнча сиздерге журналга кол койдуруп алабыз. Сиздер биздин производствого кирген цехке киргенден кийин эң биринчиден бутуңуздарга бахила кийесиздер, андан кийин колуңуздарды жууп эрежеси боюнча колуңуздарды кургатып, андан кийин санитардык халат и чепчик кийип, анан эмеңиздерди уланта бересиздер. Жакшы. Кабыл берип баштаңыздар. Тиги. Неме санитардык ушинтип колду жуйсуңар, ошентесиңер десеңиз, түмеле душа радуется. Ушундай экен, туугандар, бул жактан киргенде сиздер мисалы экскурсияга келсеңиз же ушул жака жаңы жумушчу болуп келсеңиз, бул жактагы тигил Самат байке менен бул жакта медайым ушун тосуп алып, андан кийин сиздердин ден соолугуңуздарды текшерип, дагы техника безопасности ичинен кантип өзүңүздөрдү алып жүрүү, ушул жерден сабак өтүп кадимкидей үйрөтүп бересиздер. Ошондой экен. Сиздер ошондой ичинен жанагы напитоктор чыгып, анан бияка жүктөлүп туруп магазинде. Уже биякта азыр биз барган жерде бачковой деген цех бар да. Алар деген куюп даярдап, бияка эстакада коюп беришет, өзүбүздүн баягы грузчик балдар бар. Анан бул машиналар ар бир өзүнүн району менен турат. Эртең менен келишет дагы, менеджерлер жүктөшүп, водительдер жардам берип, и райондорго ушул жерден эле чыгып кетишет. Канча машина бар мындай сиздерде? Берде азыр бул сары булар деген сезонго эле иштей турган машиналар да. Точный количествосын азыр айта албайм. Где-то бир 30 машина бар го. Ошол полный Бишкекке таратышат. Бул ар бир районго бөлүнгөн да, мисалы үчүн бир машинага бир 20 точка деп коелу да. Или бир 15 точка ичинде болуп бөлүнүп, анан бир машина ошол точкаларды өзү обслуживать этет да, ошол баары районго бөлүнүп кеткен да. Туугандар, ошондой тигил жанагы шоро боюнча негизи эле сиздер көп суранасыздар го. Барып ошол шорону көрсөтчү, деги эле кандай куюлат шоро, шоро компаниясынын ошол ичине кирип көрсөткөн журналисттер абдан аз экен. Андан кийин ошентип биз бул жака конокко келип сиздерге көрсөтүп берип атабыз. Анан баягы эле ата мекендик продукция, нац напитки. Бул жака киргенде бияк уже компост деп коет берди. Берден уже келген кишилерге деген бахила, чепчик баарын кийгизип, халат берип, анан кийин дальше уже биз цехке уже азыр кирип, азыр бул цех производство цех болуп эсептелет. Азыр киргенде көрөсүздөр, эмне куюлат, эмне бышырлат, бияктан уже Так, санузел дейт, бул бүт баарында маркировкалар бар экен, туугандар. Чепчик, верхняя одежда, бүт производстволор барганда ушундай болуп турса жакшы. Ушул процесс жагып мага достор жана халат бахила чепчик кийип алып, анан жана таза красный зона деп коем го, ошого кирген аябай бир мындайлар аз болот го биздечи Кыргызстанда, өлкөбүздө. Бүт жагы эле ушундай болсо сонун болмок. Мынакей достор, халат бахила чепчиктерибизди кийдик. Кийгенде дезинфекция для рук дейт, дезинфекция бар. Берде баягы эме болуп, кол тазалоо уже
Бул жерде маркировкалар. Берде компания баягы уголок ОТТБ, берде информационный стенд деп коет берди. Берде деген жаңы бир нововведениялар болсо ошол жерге келет, инструкциялар ушул жерде эси работниктер кызыккан бир нерселер болсо ушул жерге размещать этет. И ушул жерден приказдар келет. Ушул жерден кызыгып баягы окуп алса болот да. Берде деген баягы кой. Не шақырып беруші? Омар Даданов. Қандайсыздар? Жақсыздар ма? Бұл жер қандай болып қалады? Көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү кылып көп биздин негизи эле кыргыз элибиз сурашат. Шоро компаниясы кантип жасалат? Ошону билип коелук деп келип, ошол боюнча түшүндүрмө берейин. Бул жер болсо талкандар сатылат. Талкандар. Жана биз талкандарды тартканбыз да. Ошолор бул жакка келет экен да, э? Бизде жана курулуп бияка келет. Туугандар, жанагы сиздерге көрсөтпөдүк белек, тигил жакта чыккан талкандар ушул жерге келет экен. Жана маркировкасы менен мынакей. Талканды чалат. Чалып анан бияктан болсо казанга кетет. Бул жерде 4 казан бар. Азыркы блендер менен чалынып бияка келет. Бул казандар өтөт. Кайсы казан даяр болсо ошого чалынып, берден анан бышып, кайнап, убакыт саат менен кайнагандан кийин кайра бизде экинчи кабат бар, экинчи этаж. Ошол жакта ачыткан жер бар да. Берден бышкандан, кайнап бышкандан кийин аркы теплообменник аркылуу керектүү температура менен экинчи этажга берилет да. Ачыткан цехке берет да. Участок ферментация купажа деп коет. Ошака берилет, аяктан ачытып даяр болгондон кийин, анан кийин бияка. Достор, ошондо талкан келип, ушул жерде кайналып, андан кийин бышкандан кийин анан тетиги турбалар менен экинчи этажга кетип калат, э? Туура эле түшүндүм. Туптура эле. Үстүнөн даяр болгондон кийин, анан кийин лабораторияга беребиз, бүт данныйлардын баарын соответствовать этсе, показания бар. Анан кийин бул биякта көрүп турганда розлистен, анан бияка кайра берилет да. Үстүнөн чыгып, андан кийин кайра мындай айланып келип, Кайра бияка берилет, э? Биякта көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн пай этапына көрсөтүп коелук, э? Муну төртөө дедиңизби? 4 казан бар. Аман ылдый жагы дагы Астында топка, качыгар, астынан от жагат да. Бул 6 тонналык казан, бирөөсү 6 тонналык. Достор, ушундай механизм экен. Ушул жерден тигил ар жагынан жанагы биз тартып келген талкандар төгүлүп, мунун ичине кирип, бышып, экинчи этажга чыгып, андан кийин розливке кетет. Анан розливке бияка берилет. Лабораторияга келдик, э? Бияка лаборатория. Лабораторияда микробиология, аякта уже грейинг болот, анан азыр көрсөтүп берет. Микробиология дейт. Лабораториянын заведующий. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандайсыңар? Жакшы. Бул жерде микробиология дейт, э? Ооба. Микробиология. Туда заходить вообще нельзя, да, получается? В принципе, можно посмотреть со стороны сантехнической комнаты. А в самом бокс нельзя, да. Но там тоже довольно-таки интересно, потому что мы сеем на все микроорганизмы, на БККП, Шериха коли, то есть контролируем все санитарные показатели, чтобы обеспечить безопасность наших нацнапитков. Анара, я начальник лаборатории. Да. Мы делаем микроскопию каждые 2 часа, чтобы понимать, насколько брожение идет в правильном направлении. То есть подсчитываем дрожжевые клетки. То есть это тоже можно продемонстрировать, показать вам, то есть в санитарной комнате. Вот. Качество нацнапитков зависит в первую очередь от сырья, ну это понятное дело, да, какой толкан мы используем, какой обжарки, ну это большое искусство, там целая история. Но когда идет процесс вот варки, вы видели, да, и ферментации, важно следить за кислотностью и вот именно за процессом сбраживания, как накапливается биомасса дрожжей, которая в дальнейшем, вступая в различные биохимические процессы, обеспечивает нам вот этот аромат, вкус, вот эту вот пену, газообразование и вот устойчивость и терпкость напитков. Ошол максимум күчтүүлүгүнө кандай экенин бүт баарын достор ушул анара же бүт баарын карайт экен. Да, биз кыздар менен карайбыз. Вот Бул максымдардын башталышынан аягына чейин текшеребиз, бизден өтөт. Талкандан баштап готовый продукцияга чейин магазинге кеткенче, складтарда турганда бүт баарын биз текшеребиз бул жерден. Куюлуп атканда розливте 3 жолу барып, башынан аягынан ортосунан текшерип турабыз. Алып келебиз, бияка
кислотныйсын көрөбүз, анан кийин сухий эмесин көрөбүз, веществосун. Дагы бир эме куйган продукцияларыбыздын баарын эмеге арбитражга коебуз да, срок хранениясы өтүп кеткенче. Арбитраж деген кандай? Арбитражда ал тиги Биздин сакталат. көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн. Кайсыл? Пробы келгенче ушул жерде сакталат. Эмеден кардарлардан эме келип калса, жалоба келип калса, кислый болуп калды, тиндей болуп калды деп айтып атышпайбы? Биз ушул жерден ачып даталарын карап, экөөнү салыштырып көрөбүз. Жанагы жолдон трансформация кылып эме жеткиргенге чейин эмеси кислотныйсы өсүп кетет, магазиндер жакшы сактабайт, холодильникке койбой коет да. Анан ошондо алардын кычкылдыгы өсүп кетет, бутылкалар шишип кетет. Күнгө туруп калат, күнгө туруп калат. жерге туруп калат. Ошону ар бир магазинчилер дагы анан ташып бараткан экспедитор балдар дагы сакташ керек да. Анан кийин Атайын кардарларга жазып аткандан кийин экспедитор байкелерге да жана дүкөнчүлөргө да айтар сөзүм, бул жерде эжекелер ушинтип аракет кылып атышат, анан баягы сактоо, туура сактоо. Ошонусун соблюдать этти. Туура сактоону соблюдать этиш керек да. Азыр биз деген ошондо экинчи этажына келип калдык, Азыр экинчи кабатка келдик. Бул экинчи кабат болсо участок ферментация типажа деп коет. Бул жер болсо жанагы бышып кайнап бышкан максатында бияктан келип бул танктардан ачытабыз. Ошо танктардан бүт партаң ачып даяр болот. Даяр болгон. Ылдый жанында турган бышкан өйдө чыгып ушуларга келет. Бери келет, анан берден бүт убакыт менен ачыйт да. Кийин керектүү температурасына койгондон кийин бияк биздики заквас ичинде коет да, ачыткылар. Бер ачыткылар. Булар муну болсо жаңы эленки айткандай маташинг деген бул биринчи этапы да. Мындан кийин кайра биз бияка производствого которобуз. Бияктан уже производство закваска даяр болгондон кийин анан биз азыркы кайнап чыккан максымдарга жармага муну кошобуз. Анан өзүнүн убакыт менен ачып даяр болот. Азыр бул жерде мондай бочкалардан канча? Бул жерде эми азыр берди 30 бар, 30 дана бар да. 6 тонналыктар ар бирөөсү 30 штук бар да. Ошол 30 менен эле капсыздап атасыздар, Ушул күнү-түнү иштейт. Күнү-түнү иштейт. Бирөө бошоду, кайра эле жууп тазаланат. Үстүнө чыга берет, мисалы. Алмак-салмак кете берет да өзү менен. Жаңы эле айтып кеткендей, биринчи группаныкы чалапты куюп бүттүбү, кайра эле айранды алабыз, жууп тазалагандан кийин айран алып, кайра эле даярдап беребиз. Биягындагысы ошо бири-бирин алмашып кете берет да. 30 танк бир күнгө жетет да. Ушундай экен туугандар, бул бочкалардын бүт баарын танктап өткөн. Муну Россиядан алып келип, анан ушинтип иштетишет экен Шоро компаниясы. Ичинде бул жерде жанагы Максим, Бозо, Чалап магазиндерде сатылып аткан ушун бүт баарын ушул жерден чыгат экен. Анан эң кызыктуусу ушул бир бочканын ичине танктап өткөн 6 тонна батат экен туугандар. Да биякта биздики полностью автомат турган, автомат түрүндө да. Азыр ачыткыны көрсөткөндө эле, ачыткыны кошкондо дагы балдар эметпейт, бүт кнопка менен эле канча керек жактан компьютерден задавать этип коюшат. Бияка келет, чөт кошулат да, анан ачыткы өзүнчө автомат менен кошулат. Мисалы, азыр көрүп турган танктарым бар ошол жерде, емкостьтарчы. Муну болсо мисалы мисалга алып келсек, могуну алып келсек, мынакей. Бул эмеси крышкасы ачык деп турат. Бул болсо мешалкасы айланат дегендегиси турат. Бул болсо автомат түрүндө турат дегендегиси болот. Ушуну компьютерден эле карап өткөнсүздөр. Жерден эле башкарат да, жерден. Канча ачыктыны кош керек экен дегенде эле мисалы жерден эле мисалы могу заквасочный отделение деп атпайбы? Ошолордун эле мисалы баштырып эле кайсынан кайсыга кетириш керек. Айрандыкы бар, сипмойканыкы бар, автомат түрүндө. Баштап. Мисалы азыр продукция даяр болгондон кийин жерден маршрутту балдар түзүп коет, жерде жазуулар турат, кайсы танктын номери экен. Анан даярдыгы менен танк деп айтабы, танк деп коет да. Азыр танк. Буну анан кийин даяр болгон соң маршрутту балдар кол менен түсөт, жерден астына розливке кетет. Цех розлива деген бар, розлив бар, ошага берилет. Жакшы, формалары да вайкелерге жакшы экен. Ассалому алейкум. А сиздер ким болуп иштейсиздер бул жерде? Менин атым Ардиев Кубанычбек, мен начальник цеха розлива ферментированных напитков. Розлива дегенде ошол сиз жооп аласыз, сиз
бутылка уюлат, кегага уюлат да. Азыр каяна киресиз ошондо? Ошондо азыр бул жака киребиз. Жана айтып түшүндүргөндөй биринчи варкадан кийин ферментация болот. Ферментациядан кийин лаборатория ар бир этапта бизде лаборатория контроль болот. Экинчи этаждан түшүп келди. Экинчи этаждан түшүп келет трубопровод мененчи, охлаждение, температурасы менен бизге түшүп келет. Лаборатория уруксат бергенден биз розливти баштайбыз. Азыркы учурда мынакей азыр максимум коюлуп атат. Силер көрсөңөр болот. Жүргүлө азыр мен линияны көргөзүп коеюн, кандай кылып максимум коюлуп атат. Ичи кичине шумно экен, а? Ичи кичине шумно. Биякта красный линиялар бар экен, а? Бул красный линия эми ушу гости келет коноктор ошолор биякында эметтегенге депчи. Ошон үчүн мындай кийип койгонбуз. Оборудованияга жакын жолу. Это в целях техники безопасности. Бул жерден бутылка үйлөнөт. Бизге приформа алып келет даяр. Ошол приформа мына выдув автоматта үйлөнөт. Айра конвейер менен бутылка үйлөнгөн жерге бул жерден көрүүчүлөр көрсөтпү. Бул бункер менен бияка салынат да. Бияка келет да. Приформа. Бул бутылка болуп үйлөнөт да. Бул бункер. Конвейер менен бияка подается. Бул жерде нагрев жүрөт. Бутылка ысытыш керек да, болбосо ал үйлөнбөйт да. Анан под давлением бул формага калыптанат да, бутылка формасы. Туугандар, жанагы Максимдин бутылкасы мынакей. Ушулар азыр бул барып туруп, анан тиги ысык бул жерден ысып үйлөнүп, анан бутылка айлап калат болор. Мындай келип, биягынан кирет бутылка. Анан бул жерден бутылка чайкалат да. Анан бул жерден чайкалгандан бул блокко өтөт. Бул блокто розлив өтөт да. Азыр мына куюлуп атат, азыркы учурда максимум куюлуп атат да. Аркы блок болсо буну изобарический розлив деп коет. Буну биз чалап куйганда газ куябыз да аяктан. Азыркы учурда бул как транзит кетип атат да. Жаңы элеки кичинекей бутылкаларды көрсөтпөдүкпү, ошолор ушинтип келип, айланып барып, бияктан жуулуп, дезинфекцияланып, анан барып туруп, уже куюлуп кетип баратат. Автоматташтырылган экен да. Участок розлива в кеги деп коет. Бул жер негизи тарамойка. Ар жактан машиналар келет, таараны алып келип берет. Бияктан жүктөп Шоро эжекелердин бутылкаларын алып келип туруп, бочкаларын. Нореки квастыкы, жашыл квастыкы, кызыл максымдыкы, аркы көк менен көк ак бул чалаттык болуп көрүнөт, световой гаммасы. Анан ушинтип жуулат экен да. Бул жерден азыр балдар келген кегаларды жууп тазалап атышат. Азыркы учурда муну внутренний мойкасы жүрүп атат. Бул жерде 5 ванна бар, насостор менен под давлением. Биринчисинде ополаскивание жүрөт, экинчисинде щелочная мойка, 2% концентрация менен. Андан кийин кайра ополаскивание болот. Төртүнчүсүндө дезинфекция болот, оксидез менен. Андан кийин кайра ополаскивание полный, наружный и внутренний. Андан кийин гана максимум куюлат экен дейт. Андан кийин бияка жыябыз, максимумда үстүндө даяр болсо, лаборатория контроль качества уруксат берсе, анан биз уже куюп баштайбыз. Азыркы учурда мойка жүрүп атат, мынакей максимумдыкы кызыл, анан бул жашыл квастыкы да. Эртеңкиге даярдык көрүп атабыз. Туугандар, ушундай жанагы шоро эжекелер деп коебуз го биз. Ошол соросуп аткан эжекелерге бочкаларды, максимдарды ушинтип автоматташтырылган ушинтип жууп алып чыгат экен. Атайын ушундай оборудование экен, ошол бочкаларды жой турган туугандар. Туугандар, азыр бул максим коюлуп аткан цехтен чыгып розлив экен, ошонун бүт баарын сиздерге чалдырып бердик. Азыр болсо сүт цехке барабыз. Ал жагын дагы көрсөтүп беребиз аягына чейин. Бул азыр эстакада, муну менен барып азыр сүт цехке кирип кетет. Бул азыр биз сыртка чыктык. Азыр аякта өзүнчө санпост менен киребиз. Ага баягы өзүнүн эмеси бар да, процедура ошого менен киребиз да. Бияк болсо уже бул жанагы атайын машиналарга ыңгайлап
ыңгайлуу болсун деп бул берге деген продукцияны койгондо эле азыр көрдүңөр го цехтеги кегалар. Ошолорго эртең менен биякта балдар ар бир район өзүн даярдап коюшат. Түн ортосунда эле даярдашып, уже все баары даярдап эртең менен келип эле машинага жүктөп эле сразу чыгып кетишет. Жана бочкалардын баары ушул жерден шаарга ушул жерден чыгып кетет. Жакшы. Молочный цех болуп эсептелинет. Бияктан азыр өзүнүн начальниги бар. Атосуп биякта болну түшүндүрмө берет да. И берден сразу бакила, системи деп атпайбы, ошол жерден сразу кийип алмай да. Бул жерден ошондо сүт заводко келдик. Шакыр берүүчү Умар Даданов. Бул жакта кандай? Бул жак сүт. Сиздин атыңыз ким? Ахмат. Ахмат. Эмне болуп иштейсиз бул жерде? Бул жакта сүт жагын карайм. Переработкасын. Так, кириңиз, баш жагына өтөлүбүз сразу. Биздики просто техпроцесс нар жагынан башталат. Бул жакта биз сүт основасын даярдайбыз. Көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн кандай сүттөрдү чыгарасыңарбы, упаковкалап, кандай болуп калат? Улуттук напитоктор бар, мисалы чалап, жарма аралаш, ошонун баарына сүт основасы кошулат. Ошо сүт основасын бул жакта даярдайбыз. Бул жакта биздики приемный аппаратный цех деп коет. Бул жакта сүт алып, переработкалып, цехте уже башка нацнапитоктор менен аралашып, уже баягы сизге таанымал нацнапитоктор чыгат. Бул жакта биздики молоковоздор келет. Бул жакта мына көрүп турасыз, как раз приемканын убагы келди. Сүт сүт ол жерде көрүнүп экен. А мунун кантип киргизип ал? Тигил ар жагынан сорулуп турбайбы? Нар жагына немеси бар. Атайын кран. Ошол жактан через шланг кошулат. Бул жак карасаңыз, бул жакта приемный лаборатория биздики. Ар бир келген сүттүн партиясы определенный талаптарга жооп бериш керек. Негизги 4 тобу бар. Органолептикасы, дамы, жети анан башкасы физика-химиялык показательдери, микробиологиялык показательдери, анан коопсуздуктун көрсөткүчтөрү бар. Ошо баары талаптын баарына жооп берсе, могу оборудование аркылуу биз сүттүн кабыл алуусун баштайбыз. Могуну приемный станция деп коет. Бир эле убакта 3 операция жүрөт. Биринчиси фильтрация бар, ичиндеги фильтр бар ичинде. Андан кийин ошол эле убакта көлөмүн ченейбиз. Келген сүт ар бир партия, анткени биздики коммерческий расчетта фермер менен ошо атайын так болуш керек расчеттор. Ошо так болуш үчүн атайын биздики ушундай ичинде счетчик бар. Анан үчүнчүсү могу охлаждение болот. Ар бир келген сүт 2-3 градуска чейин муздатылып, анан ошо температура менен сакталат биздики. Чийки сүт. Бияктан ар бир жааңардын лабораториясы бар экен да? Бияқта ошондо лабораторияда врачтар отурат, бул жакта деле. Жок, лаборант кыздар отурат. Мына лаборант кыздар как раз немени толтуруп атышат. Азыр приемкасы жаңы эле бүттү. Жакта через компьютер аркылуу базага данныйын киргизет. Биздики ар бир партияныкы мисалы базадан тапса болот. Бир ай мурун болчу, бир жыл мурун болчу архивди көтөрүп, ар бир партиянын көрсөткүчтөрүн тапсак болот. Бир жактан өтүп алат. Термосъемкасы деп коет. Мисалы бул жакка 2-3 градус менен кирсе, ошол эле 2-3 градус менен 10 саатка чейин турат. Анткени биздики эң негизги ошо сүт баары билет болуш керек, сүт көпкө чейин ысык температурасы менен турса, ирип кетет. Ошо ирибеш үчүн аны муздатып, бул жакта сактап турабыз. Ушул жерден даярдалат экен да бышык. Жок, бул жак жөн эле чийки сүт сактаганга эле. Чийки сүттү сактаганга. Мисалы биздики бул жак үстү бош эмес болсо, же оборудование бузук болсо, бул жакта 10 саатка чейин тура берет. Ошол эле температура менен ирибей, кислотность көтөрүлбөйт. Сүттөрдү кайсыл жактан аласыңар? Биздики сүт 3 поставщик алып келет. Сүт боюнча алып келип 3 ар кандай поставщик. Биз ошо немесине качествосуна жараша тандап алабыз. Иши тигил сиздин лабораторияңыздан өтсө, анан алат экенсиздер да? Анан биз эми алардын тенденциясын карап турабыз. Кээде сүт ар кандай болот да, бир күн жакшы болот, кээде бир күн жаман болот. Ошону мисалы бүгүн начарыраак немени алып келсе, биз ага эскертүү берип туруп, может какой-то бир определенный убакыт албай турабыз аныкын оңолгуча. Мисалы токтотуп коебуз, анда экөөнүкүн көбөйтүп алардыкын ала беребиз. Бул жерлер кандай болот? Так, бул жак именно непосредственно переработочный цех.
бул жакта сүт пастеризация деген процесс жүрөт. Биздики эми чийки сүттү обязательно тепловой обработкадан өткөрүш керек. Бул жакта могу оборудование менен тепловой обработка өтөт. Пастеризатор деп коет экөөнү. Пастеризация процесси жүрөт. А бул ушул жерден даярдалат экен да бышык. Жок, бул жак жөн эле чийки сүт сактаганга эле. Чийки сүттү сактаганга. Мисалы биздики бул жак үстү бош эмес болсо же оборудование бузук болсо, бул жакта 10 саатка чейин тура берет. Ошол эле температура менен ирибей. Бул жак сепаратор деп коет. Эми сепаратор элин баары эле билет болуш керек. Үйдө сүт тартчы, ошол эле промышленный варианты ошо. Бул жак молоко сырое. Бул жак кирет, уже нормализованный сливки чыгат бир жагынан нормализованный молоко чыгат. Биздики сүт чыкканда өзүнчө бул жакта пастеризация болот, могу жактыкы өзүнчө сливканыкы. Ошо каймак өзүнчө пастеризация болот, сүт өзүнчө пастеризация болот. Масло цех деп коет, биздики чыккан сливки пастеризациядан кийин могу 2 емкостька кирип созревание болот. Созревание болгондон кийин бул жакка куюлат, масло изготовитель деп коет, май жасалат бул жакта. Бул жакта май жасайбыз. Көбүнчө өзүбүз эле колдонобуз ошол эле майды. Сиз көрдүңүз болуш керек. Жакта топленый май жасайт экинчи базадан бизде. Ошол эле биздин ошо майдан жасалат ал. Мынакей достор, сиздерге Шоро компаниясын көрсөттүк. Бул жерден сырьеолору, ушул Максым Чалат кандай куюларын сиздерге чагылдырып бердик. Туугандар, муну менен эмнени айткым келет? Ата мекенди көндүрүш Шоро компаниясы өзүбүздүн ишкерлерди колдойлу.